Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. Ana bi Muhammedin el-Hasan İbni Ali İbni Abi Talib sibti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve rayhanetihi radiyallahu anhuma kal hafiztu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem da ma yeribuka İlâ mâ lâ yerîbuka. Ravat Tirmizi ve Nesai ve kâlet Tirmizi hadisun hasenun sahih. Da mâ yerîbuka ilâ mâ lâ yerîbuk. Tepkilet. Da mâ yuribuka ilâ mâ lâ yuribuk. Dep koyacak tavul öğret. Da mâ yerîbuka da mâ yuribuka. Ekoten sahih. Peygamberimizin Sibti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem neveresi ve rayhanetihi ciddusu kim? Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu rivayet kılıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday degen uqamany. Abi Muhammed Hasan ibn Ali bin Abi Talib nemesinden Allah'a okşayt. Peygamberimizden kim degen nevereler bolgan? Hasan, Hüseyin. Şiden Abi Muhammed Al-Hasan ibn Abi Hasan ibn Ali bin Abi Talib Peygamberimizden neveresi ve ciddusu. Men Peygamberimizden mınday degenin çattağamın. Şek kılgan nerseňdi şektenbegen nerseňe taştagın. Gümöndöngen nerseňdi gümöndögen. Da ma yeribuk ila ma la yeribuk. Gümöndönmegen nerseňe taştagın. Degen hadisini uqqanmagан. Murunqu sabakta da öttük. Bayaqı kede adam balasında şubhalı, şektü, gümöndü nerseler bolat. Murunqu sabakta Allah Taala adaldı, adal aramdı, aram kılıp açıktap bu konu ortasında bizge alımlarga belgilүү, bирок bizge okşogon ilimsiz adamlarga ne belgisiz köp şektүү nerseler var. Adal, aram, alımlardan arasında talaş, tartıştı jaratkan bir şektүү maseleler var. Oşol nerselerden çıkıp şektүү nerseni taştap, şeksiz nerseге kılgın degen söz. Kede özgöçö жаңы баштагандар, жаңы толуп илимдер туура так даана түшүнүшүбүз керек. Кээде адам васваса болот. Дараты бузулгандай боло берет, дарат жоктой боло берет да. Bizde al-yakin la yazal büşek деп келет. Yakin işeniştүү nerse, şektүү nerse menен, gümön nerse menен ketpeyt деп. Kede suuga ötkөндө, ooruganda ушул баягы дарат алып, анан кайра дараты бузулган сыяктуу, дараты жок сыяктуу боло берет. Ал мезгилде эмнеге таянышыбыз керек? Якинге таяныш керек. Дарат алдыңбы? Демек даратың бар деп ишенде баягы шек күмөндөн алыс бол. Адамдын ойна башпаса шайтан башпаса кыла берет да. Ар нерсени башпаса кылып, ошол баягы шек күмөндөн адам алыс болуш керек. Кээде кээ бир адамдар ушул башпасага аябай берилип кетет дагы. Аябай унутчак. Бардык кылган нерсесин эле кылбаган сыяктуу, дарат алса дарат албаган сыяктуу, дараты бузулган сыяктуу болуп, ошол нерсеге кирип кеткен, көп кирип кеткен адам кадимкидей оорукчан болуп калышы толук ыктымал. Ошондуктан адам баягы кээ бир риваяттарда келет, ушинтип шектенгенди шекти жок кылыш үчүн кээде дараткына кирип суудан төгүп салып, анан баягы өзүнүн шегин жок кылыш үчүн ушундай кадамга барган адамдар болгон да. Улуу эле илимдүү аламдардан. Ал баягы кээде көп чектен чыкканда адамды ооруга алып барышы толук ыктымал. Мурунку сабакта өткөндөй, кээде адам баласы күмөн санаган нерсесин кээде адал болушу мүмкүн, туура да болушу мүмкүн, бирок талаш жараткан маселе болсо, экинчи тарапта сенде мүмкүнчүлүк бар, ушу талаштан чыкканга мүмкүнчүлүк бар, талашты кылбаганга мүмкүнчүлүк бар. Демек талаштан чыкканга аракет кылышыбыз керек. Мурунку сабакта мисал келтирдик. Мазхабтарда арасында талаштуу маселелер бар. Биздин кудуретибиз жетет, ошо талаштан чыгып койгонго кудуретибиз жетет. Мисалы үчүн мүмкүнчүлүк барбы? Демек ал талаш тартыштан
чыкканга ар дайым аракет кылышыбыз керек. Кээ бир адамдар бар, ар дайым ушу талаш тартыныш үстүндө ар дайым ушул атайлап шек күмөндү нерсени кылып, атайлап элге дүрбөлөң салыш үчүн, кээде кээ бир адамдар атайлап өзүнүн атыны чыгарыш үчүн, кээде кичине өзүнүн илимдүү, билимдүү экенин көрсөтүш үчүн ушундай бир талаш тартыштуу кадамга барган адамдар бар. Бул туура эмес. Жакшылык алып келбейт. Коомго жакшылык алып келбейт. Элге, журтка жакшылык алып келбейт. Ошондуктан мүмкүн болушунча шек күмөндүү нерседен, талаш тартышты жараткан нерседен алыс бол. 99% ислам дининде маселелер, талаш тартышы жок маселелер бар. 1% талаш тартыштуу маселе бар. Анан ар дайым олтурган жериңде, ар бир кыймылдаган жериңде ошо талаш тартыштуу маселени козгоп чыгуунун эч кандай кереги жок. Талаш тартыштан чыккан болсоң, кадимкидей жүрөккө тынчтык келет. Бепилдик келет, ырахат келет. Талаш тартышка кирсең, кадимкидей жүрөккө тынчсыздануу келет. Кыжаалатчылык келет. Бул жер түсүң билдирбеши мүмкүн, бирок жүрөгүң эмне баягы талаштуу жерде жүргөнүңдү туура эмес кылып койдум окшойт деген нерсе жүрөктү баягы сыздаткан нерсе бар. Ошондуктан асыдку таманина дейт. Бул чынчылдык таманина. Бул казиб, бул рыйба, бул баягы жалган нерседе эмне бар? Күмөн бар, шек бар, сүйлөгөнүңдө деле кээде экиленип сүйлөйсүң. Ошондуктан талаш тартыштан чыгууну, талаш тартыштуу нерседен кылбоону аракет кылышыбыз керек.